Бишкек шаардык кеңеши тарыхый мемориалдык көрүстөндүн жайы кылып уюштуруу үчүн жер тилкесин муниципалдык менчикке кабыл алууга макулдук берүү жөнүндө токтомдун долбоорун коомдук талкууга койду. Негиздеме маалыматка ылайык бүгүнкү күндө Аларча тарыхый мемориалдык көрүстөнүнүн аймагында сөөк коюу үчүн 47 бош орун калган. Анын ичинен 40 орун мурда резервтелген. Буга байланыштуу Бишкек шаарынын мэриясы министрлер кабинетине тарыхый мемориалдык көрүстөндү уюштуруу үчүн жер участогун берүү маселесин кароо өтүнүчү менен кайрылган. Бишкек шаарынын мэриясына президенттин иш башкармасы кат жөнөткөн. Бул катта мурда Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан президенттин иш башкармалынын пайдалануусуна берилген. Ошондой эле берүү пландалган төмөндөгү жер участоктары мамлекеттик менчикке өткөрүп берилген учурда тарыхый мемориалдык көрүстөндү уюштуруу үчүн зарыл болгон жер участогун муниципалдык менчикке өткөрүп берүүгө даяр экендигин көрсөткөн. Биринчиси Абсамат Масалиев көчөсү Аларча дарыясы дарегинде жайгашкан аянты 11 гектарга жакын жер участогу. Экинчиси Абсамат Масалиев көчөсү Аларча дарыясы дарегинде жайгашкан аянты 2 гектарга жакын жер участогу. Үчүнчүсү Алы Токонбаев көчөсү дарегинде номер 12 кичи районунун каршысында жайгашкан аянты 3 гектарга жакын жер участогу. Төртүнчүсү Семетей көчөсү Чыңгыз Айтматов проспектиси дарегинде жайгашкан аянты 1 гектарга жакын жер участогу. Бешинчиси номер 12 кичи району дарегинде Алы Токонбаев көчөсүнүн бою түштүк долбоорлоо аймагында жайгашкан аянты 1 гектарга чукул жер участогу.